Орто Токой ГЭСинде курулуш иштери 60%дан ашып калды. 100гө жакын жумушчу күнү түнү иштеп жатат. Суу сактагычтагы суунун деңгээли төмөнүрөөк кезде үлгүрүп, негизги жумуштарды бүткөрүп алыш үчүн түнү менен иш токтоосуз уланууда. Шахта затвора салынып атат азыр. Шахтанын тереңдиги 40 метр. Водоприемник деп коебуз, ошол салынып атат водоводко, туннелге. Азыркы учурда 1715 отметкага түштү, касып. Андан тышкары таштарды төшөп, эметип, грунтовка кылып, трамбовка кылып туруп, эме кылышат да, бетон иштери жүргүзүлөт. Курулуш объектилерине убактылуу жана туруктуу жолдор курулду. Жумушчулар шаарчасы, материал сактоочу кампалар, бетон алмаштыруучу түйүндөр, компенсациялык блоктор жана электр камсыздоо объектилери толук аяктады. Ар бир гидроагрегат үчүн 3 сордургуч түтүктүн конустары монтаждалды. Негизги өндүрүш имаратында да иш кызуу. Ар бири 7 мегаваттык 3 гидроагрегат орнотулуп жатат. Курулуш заманбап ыкмада жаңы талаптар менен салынууда. Биринчи кабатында спиральный камера турат. Экинчи кабатында уже шахта турбины, ичинде жабдуулар менен агрегаттын ачып жаап турган рабочий колесосы болот да. Анан үчүнчү этажында уже статор обмотки, баары обмотка возбуждения баары орнотулат. Орто Токой ГЭСинин кубаттуулугу 21 мегаватт, ошондо жылына 75 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Муну менен балыкчы шаарын толук, тагыраагы 14 000 абонентти электр энергиясы менен камсыздоого шарт түзүлөт. ГЭС куруудагы орчундуу жумуштардын бири туннель казуу болду. Диаметри 5 метр болгон 1 чакырымга жакын туннель толук казылып бүттү. Жалпы узундугу 928 метр болгон туннель. Учурда туннель толугу менен казылып бүтүп, бетондоо иштери жүрүп жатат. Мындай туннелден үчөө. Биз азыр тоонун бир тарабында турабыз, экинчи тарабында Орто Токой суу сактагычы жайгашкан. Гидроагрегаттарды иштете турган суу мына ушул туннель аркылуу өтөт. ГЭС ишке кирсе, Орто Токой суу сактагычындагы ресурс дагы натыйжалуу пайдаланыла баштайт. Тагыраак айтканда, мурда согат үчүн гана колдонулган суу эми электр энергиясын иштеп чыгып, андан ары айыл чарба жерлерине кое берилет. Сезон учурунда секундасына 100 куб метр суу агып чыкса, жарык өндүрүү үчүн мунун 55 кубу керектелет. Гидроэлектр станция 2024-жылы курула баштаган. 2026 жылдын 1-жарымы менен алгачкы жарык алынып, аймактагы энергетикалык тартыштыкты жоюуда олуттуу салым кошо турган ГЭС толук кандуу ишке кирет. Нурайым Бейшиналиева, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.